Karakol şаарынын тургундары менен жолугушуп тургандан бир чети кубанычтабыз, бир чети толкунданып турабыз. Эмнеге? Кандай дейсиздер? Эмнеге толкунданабыз биз? Бизди кандай кабыл алат болду экен? Башка партиялардай болуп, башка партиялардай болуп, эмне алып келди экен деп күтүп отурушат экен, же сөз алып келди экен деп сөздү, акылды күтүп атабы экен деп. Ошонан толкунданабыз. Ар бир жерге барганда ойлонобуз. Себеби биздин алдыбызда жүргөн партиялар аябай жанакы жогору жакка чыгып кетип баратат да. Колдон келбеген нерселердин баарын убадаларын берип, элибизди ишендирип коюп атат дагы. Анан бүтүн Кыргызстан келгенде эч нерсеси жок келген болсо, баягы апаларыбыз билет го, жана колунда бир нерсе көтөрүп келген келинине башкача салам айтып, анан мындай жөн эле курук келген болсо, келдиңби деп коюп, биз бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын көз карашындагы программасындагы айтпай эле койсом болот. Себеп ошол лейлектен бери келатканын баарын угуп атабыз. Түз эфирден көрсөтүп атат азыр, ушунчалык жетип калыптыр. Башта КТР көрсөтпөй койсо эле, көрүнбөй кеттиң го дей берчилек. Азыр тескерисинче мага караганда менден көбүрөөк угуп атасыздар. Мен кайсы жерде жүрөм, кай жерде келатам. Ошондуктан чу дегенде эле ушуга өтөлү. Биз талапкерлерди тааныштырсак, Кара Суу районунан талапкер болуп бараткан жаш жигитибиз Медербек деген жигит сырттан окуп келген экен, чет тилдерди жакшы билет экен, кыргызча анча-мынча үйрөтүп атабыз. Кудай буйурса дагы бир биз менен 2-3 жума жүргөндөн кийин кыргыз эмес, кыргыз болуп калат буйурса. Ошондой үмүтүбүз бар. Жаныбызда турган айымыбызды тааныйсыздарбы, кызыбызды? Я. Өзүбүздүкүбү? Ушундай, кыргыздар. Биз бүтүн Кыргызстанбыз. Биз кайсы жерге барбасак өзүбүздүкүбүз. Бул Назгүл Эшеналиева деген кызыбыз, саясий активистка, коомдук активистка. Мындайча айтканда, биздин өлкөдө эмне болуп аткан болсо, кайдыгер болбой, өз үнүн билдирип, өзүнүн позициясын чагылдырып жүргөн азамат кыздарыбыздын бири. Активистка, мындайча айтканда. Көрсөттүк. Бул жигит, четте отурган жигит Лейлек районунан келген. Лейлек районунун кандидаты Керим деген жигитибиз бар. Бул жигит дагы мен депутат болбосом, мейли, депутат болуш максат эмес. Менин максатым ушул бүтүн Кыргызстан партиясын парламентке киргизүү деп, Бишкектен чыккандан бери өзүнүн машинасын минип, бизге көмөк көрсөтүп, жардамчы болуп жүрөт ушул жигит. Өзү Лейлек районунан талапкер болуп чыкканлык үчүн элдик генерал атка конгон генерал Курсан Асанов. Биздин курамыбызда жалаң ушул өз кесибин мыкты билген, көптөгөн жылдардан тажрыйбасы бар, бирок артында калбыры жок азаматтардан куралган. Себеби биз бүтүн Кыргызстан партиясынын тизмесин эл курайт деп жарыялаганбыз. Арыбаңыздар, урматтуу Каракөлдүк туугандар. Атахан Кимсанбаев таанышып кеткендей, мен Эшеналиева Назгүл, өзүңүздөрдүн карачыкей кызыңыздар болом. Ушу жерден төрөлгөм, ушу жерден билим алгам, ушу жерден турмуштун ары татаал жолуна ушу жерден сапар алып кеткем да. 92-жылы мектепти бүтүп, ошондо бул шаардан билим алыш үчүн Борборго барып, анан иштер менен ушу Борбордо жашап калдым. Анан негизи бул саясатта, саясий күрөшкө чыгыш кыз бала үчүн өтө оор болот экен да. Мен эч качан кылчайбай, ушу Каракөлдөгү административдик ресурс күчтүү болсо дагы мен астыңыздарга келип, именно сиздер менен ушул Каракөлдөгү бүтүндө Кыргызстандагы мыйзамсыздар менен күрөшүүгө биздин командабыз даяр, жана алага эркибиз да жетет, билимибиз да жетет деп ишенебиз да. Энергетика тармагында кыскача айтып кетейин, энергетика тармагында айтпадык, коррупциялык схемаларды ачышыбыз керек. Ал мамлекеттин келечеги үчүн. Анан нарын кес деген кез бул
Нарын КЕС организациясы бул Кыргызстандагы бардык КЕСтер курган организация, аны жакшы билесиздер. Бүгүнкү күндө ал Кыргызстандагы эмес, Россиянын бурай КЕСтерин да куруп келген. Бүгүнкү күндө ошо Нарын КЕС абдан багы аябай банкротко учурап калган мезгил экен да. Ал жерде иштеген пенсионерлер пенсияга чыга албай атышыптыр. Анткени мамлекетке карыз болгон үчүн булар барымта да калышыптыр да. Ошо Нарын КЕС маселелери дагы бул бардыгыбыз ойлондура турган нерсе да. Эмне үчүн карыз болуп калды? Ошол карыз болгон, банкрот болгонго ким жеткизди? Мунун бардыгы айтылыш керек, мунун бардыгы ачыкка чыгыш керек. Ошондуктан урматтуу кыргыз элим, урматтуу кара көлдүктөр, сиздер менен биргеликте буйруса биз Кыргызстандын жаркын келечеги үчүн күрөшөбүз. Эгерде сиздер бизге ишеним көргөзсөңүздөр, дайыма сиздердин кызматыңыздарда, сиздердин ар бир көйгөйүңүздөр менен, ар бир көйгөйүңүздөр менен иштешүүгө биз даярбыз. Рахмат. Мына азыр бизден азыр айым айтып кетти. Бардык жерде оппозиция. Бүтүн Кыргызстан оппозиция деген өзү эмне? Оппозиция деген бүгүнкү күндө эл, карапайым элдин жалпы кыргызстандыктардын чындык үнүн бул бийликке жеткизүү. Биздин ата мекенге кызмат кыла турган, иштей турган жаштарыбыз кай жакта жүрөт? Бир гана Россия Федерациясында 1,5 миллиондой жаштарыбыз жүрөт. Мигрант болуп, бүгүнкү күндө болсо 3 айдан бери өз мекенибизге келе албайт. Эмне деген мамлекет, эмне деген өкмөт? Бүгүнкү күн азыркы учур бул ак менен караны, адал менен арамды, байлык менен абийирдин күрөшү жүрүп жатат. Бүтүн Кыргызстан бүгүнкү күндө жогорку кеңешке кандай адамдар депутат болуш керек? Чечкиндүү, билимдүү, тажрыйбалуу, эң негизгиси айткан сөзүнөн кайтпаган, принципиалдуу, Адакан Кимсанбаевичке окшогон мекенчил депутаттар болуш керек. Ошондой сапаттар бүгүн бүтүн Кыргызстандын партиясынын катарында бар деп айтсам жаңылышпайм. Мына кече жакында Араванда болгон окуя өтө жат көрүнүш. Урматтуу инилерим, урматтуу спортсмендер, урматтуу жаштар. Көрүнгөндүн куралы болбогула. Ынтымактуу болуш керек. Сіздерге шаарыттарга жакшылыкты каалайм, алтын башыңыздар аман болсун. 4 октябрда бүтүн Кыргызстанды шайлайт деп ишеништемин. Аман болуңуздар. Биздин элибиз өзү ошо коррупцияга малынып, ошо менен барганга макул болуп атпайбы? Мен азыр Алабукада айттым. Эртең ошол болбогон 1000 сомду алам деп, балаңызды, небереңизди там сала турган чектен курук калтырасыз. Эмнеге дейт? Себеп сиздин каттооңуз бул жерде эмес да. Сиздики таш көмүрдө же шамалды сайга түштү да. Же кербенге барып коюп койду. Эртең пенсияга кантип чыгасыздар? Ошол сиздерден 1000 сом берип коюп, паспортуңарды алып, каттоого тургузуп аткан азаматтар шайлоо бүткөндөн кийин сиздерди кайып ортуна алып барып коет дейсиздерби? Паспортуңар эмес, силердин өзүңөрдүн керегиңер жок аларга эртеси күнү. Токтобойлубу эми? Мына ол атаңдын машинасы бар экен, энеңдин малы бар экен деп балдарга пособия бербей койгон 90 депутат кайра жаңы шайлоого келетат. Силер кучак жайып тосолуп атасыздар го. Кол чаап атасыздар го, бата берип атасыздар го. Аны Өзбекстан, Казакстан шайлап аткан жок аларды. Бирок алар башка көйнөк кийип алган. Башка шапка кийип алып келетат. Аксакалдар. Мына жерде аксакалдар деп атам, көбүңүздөр мен теңдүү эле экенсиздер. Эми ойлонбойлубу кичине? Менимче түшүнбөгөн эч ким калган жок го, баары түшүндү го. Урматтуу Адакан Кимсанбаевич, мен Туралиев Токтонаалы сизди Акаевдин убагынан бери колдоп келем. Менин биринчи суроом, азыркы бийлик өзлөрүнө ылайыктап чыгарылган мыйзамдарды жокко чыгарып, элдин талабына иштей турган мыйзамдарды иштеп чыгарасыздарбы? Мен эмне деп атам, айланайын? Токтонаалы мырза. Мен эмне деп үнүм катып атат. Эмне деп тамагым отуруп атат. Бир элдик деген эл тарабынан бир кишини көтөрүп береличи. Мына эмне үчүн башка мамлекеттерде күчтүү президенттер келип атат? Караңыздар, Каримов кетти, Мирзиёев келди. Назарбаев кетти, Токаев келди. Карабайсыздарбы? Эмнеге ушундай болуп атат?
Mirziyoyev kelip жарым жылдын içinde 50 milyar dolar investisiya alıp geldi o. Mirziyoyev kelip 40 gündün içinde Manas degen Kırgız ayılın tep tegiz kılıp sürdürüp salıp kayra Evrostandart şaharın kurup koydu o 40 günde. Bizden botobaylar emne kılıp ötad? 600 milyon dolar karız alıp bir oorukana kuralbay atad. Oşolordu kim götürüp ötad? El götürüp ötad. El şaylap ötad. Men 25 yıldan beri aytып atpayım. Bu uğurdaba, içpe, jebe, aram tamakka barba dep. Emdigani ukpayсыңар дагы? Virus жоқ desem barың uğup aldың. Men emes Çuvaktı da ukpay koydуңар go. Çuvak ne dep çılkırap ketти? Oşol akçаны algaның dagы tozokto kүйөсүн dedi. Bergening da kүйөsүn dedi. To'g'rimi? A nega alып atабыз анда? Tozok padar жоқ деп атасыңарбы? Жоқ, айланайындар. Малый бизнесті қандай жардан бере аласыз? Темірдей тартып орнағанда малыйыңдағы большойыңдағы ордына келет өзі. Кредиттердің процентін 0,5%-ке түшіре аласыз дейді. Мен кредит мамлекет бербеш керек. Процент менен бербеш керек. Себеп бұл біздің қырғызчылықта, біздің мұсылманчылықта өте чоң күнөө. Урматтуу Адахан дейт, биздин өлкөнү жеп жаткан бул коррупция. Эгерде өтүп алсаңыз, өлүм жазасын киргизесизби? Антпесе эч нерсе оңолбойт дейт. Адахан Мадумаров 9-жылы өлүм жазасын киргизем деген үчүн кеткен кызматтан. Ошо коррупционерлер чочуп кеткен. Биз өлүм жазасыны киргизебиз. Менин максатым да ушул. Караңыздар. 4 yaşar balanı, 4 yaşar kızdı, 5 yaşar 6 yaşar kızlardı. Menin okatım etpey kaldı, Rossiyaga kettim, karap turçu dep taştap ketse, oşonu zordoğun ayvan, oşolu adam mı? Biz oşonu bir torun arkasından cevap koyup dur, oşonu bağışımız gerek mi? Anı oşol jerde asıp koyuş gerek. Pasportuңарды бирөөгө берген болсоңор, ошол жерден чыпалагыңарды кыркып коюш керек. Чаппайсыңар укол. Же жақпай қалды бұл жері. Қалыс болбойсыңар бу. Коррупционердің қолын чабыштырса чабасыңар қолды. Паспорт бергендердің бармағын эле кыркалысы чаппайсыңар. Мына коррупция ушул жерден башталат. Мына ол топ жакшы экен, паспорты жандарында экен ушулардын. А мына чатак экен мына жок. Коммунисттерби? Ой, азаматтар. Же мен туура эмес айтып атамбы? Акырында 4 сабырым. Тапканыбыз эгиз болсун. Телегейибиз тегиз болсун. Тагдырыңа күйсөң эгер тандаганың 8 болсун деп. 16 партиянын ортосу 8 биз. Üstünde karabağla, astında karabağla, ortasını izleye vergiler. Orta жүргөн жакшы, коммунисттер билет. Kılımдар canın verip babalar, saktap gelgen aykul kırgız eldir.